Мазерати. Москвада да Мазерати сыйлайлы. Бишкекте да Мазерати сыйла. Ошто тем более. Ошто оң жағыңдан, сол жағыңдан. Ақ бияқтан өте берет. Тонар, ассаламалейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы? Урматтуу биздин катталуучулар, өзгөчө авто сүйүүчүлөр, таксист коллегалар. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Буюрса бүгүн 6 число, 4 ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча буюрса кечки саат 6:30. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бул чыгарылышта сиздерге Сфера такси, Яндекс такси тармагында болмокчу. Жок, тартып кетип атпайбы? Бүтелеп. Мага WhatsAppка чейин чалып, комментарийге чейин жазып, аябай сурап аттыңыздар. Выкупка кандай алсак болот? Выкупка берген туугандар барбы? Москвадагыдай эле мындай айтканда, Москвада билесиздер өзүңүздөр, выкупка чыгарып берет. Ошол сферада иштегендер барбы? Болсо тартып чыгарып койчу, жок дегенде номерин берчи деп сурап аттыңыздар, мынакей. Сиздер күткөн күн келди десек болот. Буюрса Москвадан ушул биздин туугандар келген. Ушул тармакта иштеп жүргөн өздөрү. Биздин видеолордон да көргөн болушуңуздар керек. Бул тууганыбызды анча-мынча машиналерин сатып жүргөнбүз, анча-мынча таксопаркындагы тарткан элек. Мен сиздер менен алгач ушул тууганыбызды тааныштырайын дагы, анан видеонун башында айтып коеюн. Ушул сиздер көрүп турган автоунааларды, мынакей, Матизден баштап Fit, Toyota, Corolla'га чейин сиздер каалаган автоунааны выкупка алсаңыздар болот. Эч кандай банктын катышуусуз, эч кандай бир ортомчусуз, өзүңүздөр ушул тууганыбыз менен бетме-бет сүйлөшүп, первоначальный взнос сөзсүз болуш керек. Өзүңүздөр жолугуп сүйлөшөсүздөр. Бул туугандарыбыз наличие акчасыга алып берет. Наличка сомго алып берет. Базарга барасыздар, сиздер каалаган машинени алып берет. Мисалы базарга түшкөндө бирөөгө Fit жагып калат, бирөөгө Matiz, бирөөгө Nexia, жана башка ушул сыяктуу мынакей Toyota, Seshka 500-600 миңге чейин потолок машинени алып берет. Аны үчүн сиздерде сөзсүз первоначальный взнос болуш керек. Сусарбек брат, мынакей. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы. Жакшы, рахмат. Кош келипсиз Кыргызстанга. Келип калдык. Биздин видеолордон көрүп калган болушуңуздар керек. Өзүңүздү тааныштырып, буюрса, ушул выкуп боюнча кандай машиналерди алып бересиз, кандай условиялар менен ошол боюнча кеңири сүйлөшүп өтөйлү. Анан эгерде түшүнбөй калган биздин көрүүчүлөр болсо, же болбосо толугураак маалымат алыш үчүн сиздер болсо экрандагы турган телефон номерге байланышасыздар. Бияктын Сусарбек тууганыбыздын номерин коюп коебуз. Чалып байланышып, жолугуп бетме-бет сүйлөшсөңүздөр дагы жакшы болот. Бизде ушундай азыр Бишкекке келип ачылган такси тармагында жүргөн балдарга Corolla, Fit, Matiz ушул үлгүсүндөгү машиналар берилип атат. Под выкуп. Под выкуп, наличка акчага алынып берилет. Банк жанагындай лизинг деген бизде жок. Наличка акчага бардыгы прозрачно өздөрү көрүп, от начала до конца бүт баарын көрөт. И стоимость машина канчага турат? Обязательно первоначальный менен эсептеп, полный договор каласа договор, силер аркылуу каласа за безопасность ролик снимать этип, видео снимать этип кылса болот бардык нерсесин. Буюрса, мен түшүнүгүм боюнча, мага эми башында түшүндүрүп өттү туугандар. Эми Кыргызстанда билесиздер, банк аркылуу эч ким албайт. Эми алгандар болуш керек, бирок мен уга элекмин. Дагы бир башка компаниялар аркылуу, мындай мен уккамын, бирок компаниялар аркылуу, бирок көрө элекмин. Эми мындай наличкага алып берген туугандарыбызды дагы мен угуп жүрөм, бирок көрө элекмин. Мынакей өзүнүн Сусарбек тууганыбыз Москвада биз иштешип жүргөнбүз. Буюрса Кыргызстанга келип, ушул сферада Ошто дагы, Жалал-Абадта дагы бар, Азыр бизде главный офис Жалал-Абадта ачылып иштеп атат. Главный офис ошол жерде. Да, таксопарк экипаж. Таксопарк экипаж. Бишкекте 1,5% ошол эле паркта иштеш. Условия выкуп бизден алды. Договор кылып бизде основном что Fit, что Matiz күнүмкү төлөм под выкуп 1000 сомдон. 1000 сомдон. Да. Matiz боло, кет боло, неважно. 1000 сомдон төлөнөт. Матиздер азыркы учурда айдалып жүрүшкөн таксилер, булар
7 ай 8 ай берген первоначальныйдан зависит этет да. Ким канчалык көп первоначальный берсе ошончолук арзан түшөт. Арзан болот, Азыраак берсе сал көбүрөөк түшөт. Ошондой эле Матиз айдап жүргөн балдар фит алам дегендерге да возможность бар. Машинасын сатып, как первоначальный кылса, базарга кошо барса же интернетте азыр көп неме болуп кетпедиби? Интернетке кирип тандаган машинасын көрсөтсө, ошону карап, оформление кылып, полный өткүзүп, таксиге чыгарып коюш биздин кызматта. Демек, мисалы Матиз болсо, сатып первоначальный сумма катары берсе, калган жетпеген суммасыны силер кошуп туруп, ошол суммага жараша эле процент болот. Да, ошондой эле болот. Жакшы, мына туугандар, ушул машиналар бүт Яндекс таксиде. Мисалы, бизде Москвадан көрүп аткан көрүүчүлөр үчүн бул жат көрүнүш болушу мүмкүн. Могу Матиздер таксиде жүрсө, бирок Кыргызстанда, Бишкекте өзүнүн борбор калабыз Бишкек шаарында мына ушундай машиналар менен такси тармагында иштеп жүрөт, көрүп атасыздар. Ошондой эле комфорт алам дегендер чыгып калышы мүмкүн, бизнес алам дегендер чыгып калышы мүмкүн. Көбүрөөк первоначальный чыгарып, бизнес алам десе, бизнесте калтырабыз. Азыр Яндекс таксиде кайсы тариф иштеп атса, ошол машиналардын баарын алып бере беребиз. Первоначально обязательно болуш керек. Бишкекте азыр эконом, комфорт менен анан бизнес бар да? Да. 3 тариф. Ошо 3 тарифти вот первоначально чыгарып алып бере беребиз. Ошто, Жалал Абадта, Бишкекте бизде иштеп атат. Жакында да, вот Бишкекте главный офис азыр Жалал Абадта. И Бишкекте дагы эртең ачылат. Биз уже в принципе Бишкекте даярбыз. Даяр. Келсе алып бере беребиз. Эгерде ким акчасы даяр болсо, первоначально мисалы Матиз базарда мен билишим боюнча, мен көрүп жүрөм авторынокто. Автомат коробкалар 250 миңдин тегереги. Демек 200 миң, 50 миң первоначальныйыңыздар болсо, калган 200 миңди бул жактар кошот. Ошондо выкуптун жалпы стоимосу 300 миң болуп калат. Где-то ар бир водитель бул бардык эле сурашат да, общий сумма канчага туруп калат. Бул общий сумма эмнеден зависит этет. Биринчи берген первоначальный канча көп берип атат. Кээ бирлер бар, биз 1000 сомдон да айтып атпайбызбы? Кээ бирлер бар, 1000 сомдон күнүнө көбүрөөк да төлөгөндөр бар. 1200дөн, 1300дөн төлөгөндөр бар. Ошол эсептеп чыкканда ар бир водитель менен индивидуальный сүйлөшөбүз да. Бирөөбүздүн күнү башкача, баарыныкы бирдей стабильный сумма эмес. Бул выкуптуку, себеби бул машинада эле Матиздердин түрү бар. Гидравлика, без гидравлика, комплектация, машинанын стоимосуна карап, биз өзүбүздүн услуганы кошуп, выкупный ценаны чыгарып, кааласа 1000 сомдон, кааласа 1200дөн, кааласа минимальный 1000 сом экен. Минимальный 1000 сом. Жакшы. Жакшы, туугандар, дагы эмнени айтабыз? Бишкекте деле буюрса мен кийинки видеолордо таксиде мындай жумуш кандай болот, буюрса чагылдырабыз. Буга чейин көргөнсүздөр доставкада. Абеттен кийин саат 3-тө чыкканмын. 3-тө чыгып, кечки саат 7-8ге чейин 2000-3000 иштегем. Бишкекте деле иш кылса болот. Азыр элдин баары эле Кудайга шүгүр, баары жогу такси менен жүрүп калган. Ансыңарындай бул жакта да бир стабильно бир графикте кылып туруп, бул жерде дагы Москвадагыдай эле иштесек болот. Буюрса кийинки видеолордо мен силерге ушул комфорт, анан бизнесте, экономдо ар бир тарифти отдельно кылып иштеп көрүп киргизебиз. Анан выкуп боюнча эң сонун мүмкүнчүлүк, себеби мындай наличкага алып берген туугандарыбыз азыраак. Сөзсүз түрдө бир банкты арага салат, же болбосо сөзсүз түрдө бир компанияны ортого салып, мындай ортомчу болуп калат арадачы. Бул жактыкы эң жакшысы өздөрү менен сүйлөшөсүздөр. Первоначальныйыңыздар болсо, базарга түшөсүздөр дагы, сиздер каалаган машинени наличка акчага сатып берет, өздөрүнүн атына оформить этет, анан калган жагын сүйлөшүп алып, ушул паркта иштей бересиздер. Буюрса Бишкек, Ош, Жалал Абад 3 шаар. Бишкекте мына бүгүндөн башталды. Эртерээк жетишип калыңыздар. Ошо сиздер көрүп турган экрандагы номер ушул Сусарбек тууганыбыздыкы. Эртерээк байланышка чыксаңыздар болот. Дагы кошумча маалымат барбы? Пока ошол бизде азыр вот парк, биздин парктын аты экипаж. Да, Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта иштейт. 1,5%? 1,5%. Эгерде Яндекс таксиде дагы баягы бул жакта дагы баягта мындай да. Бир тааныштар аркылуу паркка подключение болот, бирок ээсини көрө элек да. Эгерде ошондой паркыңыздардын ээсини же болбосо ушул паркыңыздардын диспетчерини көрө элек болсоңуздар, тааныбасаңыздар,
бул туугандарыбыздын паркы подключение болуп иштесеңиздер болот. Бизде жанагындай бонустар бар, акчалай приздер ойнотулат, 60 литрден, 30 литрден бензиндер ойнолот. Ким канча көп заказ выполнять этсе, аларга ошончолук өзүнүн приздери бар да. Бизде паркта всегда диспетчер отурат, жардам берип, связда. Жакшы. Ийгилик иштерге. Болуптур. Мына ушундай туугандар. Буюрса видеону ушул Бишкек шаарындагы, Жалал-Абад шаарында, Ош шаарындагы биздин такси сферасында иштеген мекендештер болсо, ошол жака ссылкасы менен бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөө арендада жүрөт. Арендада азыр мыногу Матиздер канча мисалы? Билбейсиңби? Аренда. Матиз 800бү? Ойчу. Az бияктан сурайынчы. Матиз арендага канча азыр? Фитче? Фит 1000 сом экен аренда. Матиз 800 сом экен. Как аренда эле минип туруп, 1 жыл айдап туруп өзүң өткөрүп алган жакшы да. Мисалы мен өзүм, мен билгенде мен айылдаштарым айдайт. Nissan Dimio эскисинен айдайт 800 сомдон. Көптөн бери айдайт. Бир 6 ай, 7 айдан бери айдайт. Бирок аренда берет. Сиздер ошол эле акчанын үстүнө 200 сом кошуп туруп, өзүңүздөрдүн автоунааңыздарга берсеңиздер болот. Мына ушундай туугандар, буюрса кимдир бирөөгө пайдасы тийип калат. Эгер көңүлүңүздөргө туура келген болсо, эртерээк чалып жетишип калыңыздар. Буюрса бизден ыраазы болосуздар. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздар.